Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен электрондук сооданын салыгы боюнча ченемдер киргизилүүдө. Тийиштүү мыйзам долбоору мамлекеттик органдардын, жеке жана юридикалык жактардын электрондук коммерция жаатындагы мамилелерин жөнгө салуу максатында даярдалды. Бул интеллектуалдык менчик объектилерине өзгөчө укуктарды камтыган товарларды, кызматтарды сатуу, сатып алуу жана алмашуу боюнча электрондук бүтүмдөргө талаптарды белгилөөнү камтыйт. Киргизилип жаткан жаңылык Кыргыз Республикасынын салыктык андык кылмыш кодексине ошондой эле башка бир катар ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карайт. Электрондук соода чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаттары тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен биргеликте электрондук товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык салуунун укуктук негизин түзүү максатында демилгеленген. Анын ичинде Google боюнча салыкты ишке ашыруу дагы бар. Салык боюнча сунушталып жаткан өзгөртүүлөр санариптик финансылык активди ишке ашыруу, электрондук кызмат сыяктуу жаңы түшүнүктөрдү колдонууну шарттайт. Келечекте бул электрондук түрдөгү менчик деген эмне экендигин, ошондой эле электрондук түрдөгү жумуштар менен кызматтарды аныктоого жардам берет. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин электрондук соода чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүнүн салыгы жаңы бөлүмү менен толуктоо сунушталууда. Анда 2% салык төлөмү белгиленген. Бул Google, Facebook же Instagram сыяктуу социалдык тармактардын өлкөдө расмий иштегенине карабастан, Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк юридикалык жактар тарабынан көрсөтүлгөн электрондук товарларга, жумуштарга жана кызматтарга салык салууга мүмкүндүк берет. Бул мыйзам долбоору өлкө парламенти тарабынан кабыл алынса, 2021-жылдан баштап иштин белгиленген түрүнө салык салуунун укуктук негизи түзүлөт.